Азыркы бийликке кошомат кылып аткан кошоматчыларга эптеп креслого жармашып саясий өмүрүн узартып аткан райондун бир катар жетекчилерине жана бир өңчөй ойлонгон докансаларга уккула. Менин атым Болотбек, мен Токтогул шаардык кеңешинин депутаты болом. 2020 жылы Садыр Нуркожой Жапаров түрмөдө отурганда менин жогорку кеңешке чыгып күрөшүшүмө 26 орунду сунуштаган. Мен өз кезегинде Өмүрбек Черкешевич Текебаевдин партиясына катталып, апайсал көз карашта күрөшүп жатканымды айткам. Ал кезде мекеним Кыргызстан биримдикти колдоп, ошолордун акчаларын таратып жүргөн бүгүнкү күндө жетекчилер президентке жардам кылып атам деп ойлоп атышат. Азыркы бийликке жардам кылып атам деп ойлоп атышат. Бизди буттан чалайын деп атышат. Бирок биз ошол күндөрдө дагы чыныгы күрөшүбүздү жүргүзгөнбүз. Чыныгы өрөөн үчүн күрөшөбүз деп жүргөнбүз. Мына азыр дагы улап жатабыз. Азыркы бийлик туура кардиналдуу өзгөрүүлөргө чоң салымдар кошуп атат. Бул кылмыш дүйнөсүнүн түп тамырынан бери кыйып жатканы. Бул күрөштөрдү ошол кездеги мекеним Кыргызстанды колдоп, мени бир нече жолу көздөп, коркутуп анан токтогул жаштары келген инсандар бүгүн дагы жүрүшөт. Мына ошолор менен коюн колтук болуп дос болуп жүргөндөр бүгүн мени каралаганга аракет кылып жатышат. Камчыбек Кыдыршаевичтин коррупция менен күрөшкөнүн биз чын жүрөктөн колдоп алышыбыз керек. Мен буга чейин да колдоп келген мындай күрөштөрдү жана колдогум келет. Жана колдойбуз биз. Ошонун негизинде урматтуу менин жердештерим, урматтуу кыргыз эли, Токтогул районунда жаңы кадам кыймылын түзүп атабыз. Азыркы бийликке биз чыныгы өзүбүздүн сунуштарыбызды берип, чыныгы күрөштөрүбүздү жүргүзбөсөк, райондун жетекчилери тескерисинче өрөөнгө, өлкөсүнө, элине, бийликке зыянын келтирип жатат. Биз мындай адамдарды тазалашыбыз керек. Арстандар, мен сиздерди чын жүрөгүмөн күтөм жана чакырам. Баарыбыз бир демде ынтымакта жаңы кадам кыймылына чогулуп, чыныгы күрөштөр жүргүзүш керек. Учурдан пайдаланып мен Кара Көл шаарынын, Таш көмүр шаарынын дагы Шамалды Сай шаарчасындагы жигиттерин, ушу чөлкөмдүн балдарын баарын башын бириктиргим келет. Баарын чакыргым келет. Келиңиздер, бир кыймылга түптөлүп, өрөөнүбүзгө чыныгы жардамды берип, бийликке чыныгы өзүбүздүн сунуштарыбызды берейли. Болбосо маалымат чын-чынында жетпей жатат. Кечегүнкү кошоматчылар, кечегүнкү мекеним Кыргызстанга кызмат кылып жүргөндөр бүгүн азыркы бийликке, элге зыянын гана тийгизип атат. Кадр саясатын талкалады. Коррупция менен күрөшүү деген ноль. Маалыматты азыркы бийликке жеткирген да жок, жеткире да албайт. Алар анткени өздөрү ал иштерге аралашып калган, табакташ болуп калган. Мына мен Токтогул районунда бир нече маселелерди айткым келет. Биз ушулардын алкагында биригип, бир ойго, бир тилекке келип күрөшүшүбүз керек. Бул Сарпаштын 15 мүлкү, анын тең жарымы стратегиялык мүлктөр. Бул автобекет, бул камхоз, бул буткомбинат, бул саркынды сууну тазалоочу жай, очистное сооружение. Бул маселелерди биз чечмейинче өлкөнүн өнүгүшүн, өрөөндүн өнүгүшүн көрө албайбыз. Дал ушул объектилерди алып, биз элге жардам кылбасак, азыркы кошоматчылар жардам бербейт. Ошондуктан мен баарыңыздарды чакырам. Мына андан сырткары дагы таш менен маселелерди айтып атам. Кен байлыктар урдалып атат, көлдүн бети берилип атат. Коррупция менен чыныгы күрөшүп жүргөн жок. Бүт жерде эптеп кошомат кылмай, кадр саясатын коймой, өзүнүн эптеп саясий өмүрүн узартам деген адамдардын алкагында күрөш болуп жатат. Эптеген күрөш. Бул келечектин күрөшү эмес. Бул чыныгы күрөш эмес. Ошондуктан мен, арстандар, убакыт келди. Кол куушур отурбаңыздар. Жашыңыздар өтүп атат. Мен аргасыздан ушул жаңы кадам кыймылын түзөм. Кыймылга келиңиздер. Биз ушул программаларды мындан ары дагы түпкүлүктүү бардыгын түптөп план түзүп күрөштөрү жүргүзүшүбүз керек.
Мен ишенем, элин ойлогон, кайдыгер карабаган, чыныгы күрөштү жүрөзөм деген аруу, таза инсандар баардыгы бул кыймылга чогулат. Биз кыймыл менен акциялар жүргүзүп, президентке кат жолдоп, түзмө түз диалог түзүп, түзмө түз маалыматты жеткирип, Камчыбек Кыдыршаевдин бутуна бут, колуна кол болуп, азыркы кылмыш дүйнөсү менен, коррупция менен, экономикалык, социалдык жаңы секирикти кылып биз жаңы кадамды түзүп атабыз. Түзөбүз, күрөшөбүз, күрөшүп келгенбиз, дагы улантабыз. Баарыңыздарды кыймылга кошулууңуздарды, кыймылды колдооңуздарды чакырам. Ай жигиттер, арстандар, эмне үчүн автобекеттин айланасындагы 6 аял чыгып, кемпирлер күрөшүш керек? Эмне үчүн кендин айланасындагы бир уч топ байыш керек? Эмне үчүн кадр саясатын бир нече адамдар чечип, Токтогулдун, азыркы менин эбөрөнүмдүн тагдырын талкалаш керек? Азыр мына шаардык кеңештин чачырагандыгына дагы, чачырап бараткандыгына дагы байланыштуу биз баардыгыбыз ушул кыймылды альтернатива максатында, элдин чыныгы үнү катарында президентке жеткирүү максатында кыймылды түзүшүбүз керек. Баарыңыздарды мен кыймылда күтөм. Арстандар, ойгонуңуздар. Мен сиздерди күтүп атам. Байланыш номерлердин баардыгын жазам. Баарыбыз акырындан бул кыймылга кирип, кыймылды күчөтүп күрөшөбүз деген чоң аруу оюм, тилегим бар. Үмүт үзүлбөйт. Өмүрдүн аягына чейин кашык каныбыз калганча күрөшөбүз. Көрүшкөнчө.